Биз физика сабагынан жумуш деген терминди, жумуш деген сөздү көп эле угуп жүрөбүз. Жумуш жасадык, жумуш аткардык деген сөздү биз көп жерден кездештиребиз. Мисалы үчүн сүрөтчү сүрөт тартып атат, бул дагы өзүнүн жумушун аткарып атат. Окуучу үчүн дагы тапшырмасын аткарган, бул бир өзүнчө жумуш болот экен. Анан жумуш дегенде эле көбүнчө куруучулардын тамдарды куруп жатканын элестетебиз да. Бирок ушунун баары жумуш болуп аткандыгы менен биз жумуш деген физикалык чоңдук кылып, механикалык жумушту, аткарылып аткан жумушту эсептөөнү үйрөнөт экенбиз. Ошол таштандыны сорттоп алып, ыргытып атканда кандай жумуш аткарасыңар? Ошону эсептегенди үйрөнөт экенбиз. Жумушта эң негизги шарт нерсеге күч колдонуп, ошол нерсеге күч коротуп, анан ал нерсени көтөрүп алып, биз аралыкка которулуу жасашыбыз керек экен. Мисалы үчүн, кел бирөөңөр чыккыла, Асан күч колдонуп нерсени кыймылга келтирип атат, Биз күч дегенди F тамгасы менен белгилеп, буга чейин эсеп чыгарып келгенбиз, F тамгасы менен күч. Эми сен урнага чейин аралыкты басып өтөсүң. Аралыкты биз S тамгасы менен белгилейбиз. Ошондо биз эмнени табышыбыз керек болуп атат? Мунун аткарган жумушун табышыбыз керек. Биз жумушту A тамгасы менен белгилеп алабыз. Эми мунун бирдигин чыгарып алалык. Бизге F-тин бирдиги Ньютон деп алганбыз, Ньютон F-тин бирдиги, аралыктын бирдиги болсо метр, Ошондо метр менен Ньютонду көбөйтүп, биз могул жумушубузга джоуль деген бирдикти киргизет экенбиз. Нерсебиздин массаны М тамгасы менен белгилейбиз. Массабызды 2 килограмм деп алалык. Анан сенин аралыгың 3 метр деп алсак, эмнени табышыбыз керек? Асандын аткарган жумушун табышыбыз керек болуп атат. Ошондо биз Асандын жасаган жумушун тапкантабыз. Биздин формула өзү А барабар F көбөйтүлгөн S болуп атат. Анан карайлык, бул жерде Аны тапкантабыз. Анан S'ибиз бар экен, бирок бизде эмне жок болуп калды? F жок болуп калды. Биринчи биз бул нерсени кыймылга келтириш үчүн канча күч жумшаганын таап алышыбыз керек. Ошондо F барабар M көбөйтүлгөн J дейбиз. J дегенибиз 9,8 турактуу сан метр секунда квадрат деп алабыз дагы. Анан чыгарат экенбиз. Биз бир эле адамдын жасаган жумушун эсептеп көрдүк, Жалпы айылыбыз менен ушундай жумушту аткарып турсак күндө жакшы жыйынтыкка келебиз деп ойлойсуңарбы? Жакшы, жалпы көтөргөн жүк жеңил болот дегендей, бардыгыбыз биргелешип, ушундай жумуштарды көп аткарсак, айылыбызга, жерибиз, коомубузга абдан жакшы пайдасын тийгизет деген ишеничтебиз. Балдар, ошондо биз мындай жыйынтыкка келет экенбиз. Биз азыр айылга бир эле урна коюп ушунча жумуш аткара турган болсок, эми биз ушул урналарды эле көбөйтсөк, айылдын бир жагынан тазалыгы жакшырат, экинчи жактан адамдардын жумушу жеңилирээк болот экен.